Саламатсыздарбы, урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, кадырман кыргызстандыктар, ассаламу алейкум. Амансыздарбы? Тез Кабар каналы бул чыгарылышта, бул серияда сиздерге Кара Суу районундагы Кара Суу шаарына жакын жерде жайгашкан Телман айылынын Ак Өргө жаңы конушундагы 4 сотық сатыла турган бош жер участкасы фундаменти менен экендигин көрсөтөт. Андыктан биздин канал менен бирге болуп туруңуздар. Биз Оштон чыгып Кара Сууга келдик. Бүгүн Ошто күн чайыттай ачык, өзүңүздөр көрүп байкап турасыздар. Бул трасса Ош Кара Суу трассасы. Жогору тарабы бул тарап Ош, ал эми оң тарабы түз барсаңыздар, мына Кара Суунун кире бериши жаңы мечит дагы көрүнүп турат. Эгерде сиздер Оштон чыгып Кара Сууга келе жатканда Кара Сууга кире бериштеги Телман айылындагы мойкадан же болбосо сол тарапта жаңы май куюучу жай курулуп жатат. Ошол жерден оң жака бурулган көчө менен киресиздер. Бул көчө Шерматов Абдикарим Ажык атындагы көчө. Ушул көчө менен киргенде оң жака бурулган 4-чү повороттон жогору тарапка, оң кол тарапка киресиздер. Сатыла турган жер 4-чү көчөдө жайгашкан. Андыктан биз менен чогуу кириңиздер, биз сиздер менен чогуу баралы, сатыла турган батирди сиздер менен чогуу көрөлү. Мага жакынкы күндөрдөн бери Оштогу Кара Суунун Телман айылынан сатыла турган бош жер участкалары болсо көбүрөөк көрсөтүңүзчү деген суроону көп койду. Андыктан мен Телманга келип калдым. Эч жака башка каналга которулбай туруңуздар. Эгерде сиздер эч жака которулбай турган болсоңуздар, анда биз жакындап калдык. Үй жер ээси Кыял деген жигит Россияда кошунасына дайындап тур. Кошунасы мени күтүп алды. Андыктан чогуу кирели. Мына кошунасы. Биз унааны токтотуп, оң тарапка бурулган 3-чү көчө менен бурулдук. Мен 4-чү көчө деп адашып айткан экенмин. 3-чү көчөдөн оң кол тарапка бурулуп кирет экенсиздер. Мына кошуналарыңыздар бүт жашап аткан учуру, бирок толук түрдө жол шагыл төшөлүп даяр боло элек экен. Буюрса ушул жылы толук сиздердин жолуңуздар даяр болсо керек. Ассаламу алейкум. Кандайсыз ака? Иштериңиз жакшыбы? Кыял мырза мага Россиядан телефон чалып, WhatsApp аркылуу атайын кошунам көрсөтөт, барып жеримди тартып көрсөтүп коюңуз деп жөнөттү. Атайын келдим. Атыңыз ким? Атым Жуман. Жуман ака. Абдан жакшы. Сиздей кошуналар насип кылсын ар бир адамга. Жер сатып алгычаң, үй сатып алгычаң кошуна сатып ал дейт. Сиздей кошуналар насип кылсын ака. Мына ушул жол менен түз барабыз, а? Оң тарапта жайгашканбы? Примерно оң жактагы канчанчы жер болуп калат? 6-чы чек. 6-чы чек. Анда ошол жерде жолугушат, а? Биз жогору көтөрүлүп, мына кошуналарыңыздардын үйлөрүнүн жанындагы жол менен жогору көтөрүлүп чыктык. Сатыла турган фундаменти менен жер участкасына да келип калдык. Жуман ака, 4 сотук деди беле? 4 сотук. 4 сотук да? Фундаменти да бар экен да. Фундаменти бар. Граница ушул пескоблок менен болот. Түз. Түз. Жакшы. Мына кошуналар жашап атабы уже? Атындагы жашап атат, келип кетип жүрүшөт. Муналар ham жашап атат. Булар деле жашап атат деңиз. Ана толкалар нашы дагы бир эки тасы келсе, мына жолго шагал төшөлөт. Ошо менен мына жол ачылат. Жол да ачылып калат. Жакшы экен бирок. Жакшы жер экен. Эң негизгиси базарга жакын, мектепке жакын, бала бакчага да жакын, мечитке да жакын. Мына астында высокий жака чек берилбейт буяга. Мына жакабы? Мынеринде эмне болот экен бош жерлер? Булар да немеге берилип, кийин ушу бойдон калып кетет. Берилсе мына да 2-3 өкмөттүн жери да бул жер. Да 2-3 чек бериши мүмкүн, одан кийин калат, бияна берилбейт, высокий болот. Түшүнүктүү. Анда Жуман ака, Кыял мырзанын жерин көрүп чыгалы. 4 сотук болгон жер участкасы экен. Урматтуу жер издеген биздин бир туугандар. Кара Суудан жер издеп жаткан болсоңуздар, мына ушул жер фундаментин куюп таптаяр болуп коюптур. Фундаменти канча болду куюлганына? 1 жыл болду. 1 жыл болдубу? Мен кошуналарым уста, кошуналарым өздөрү куйду дегендей кылдым. Сиздер өзүңүздөр куйгансыздарбы ушуну? Уста экенсиз да? Арматураларын кандай арматуралар иштеткен? Российский арматуралар. Российский арматуралар. Подушкасы кандай? Подушкасы бар.
Paduşkasına hem garanti. Paduşkасы канча куйулган? 60 kuyulgan. 60 сантиметр. Paduşkadan sırtkarı жогору 1 metr. Ошондо 1,60 болот экен, 1,60 olur. Эске алып коюңуздар. Мына бул фундаменттин аркасында канча жер Bunlarda бар? da 1,5 metre bir 2 1,5 metre yer метр. var. Ушул эки фундаменттин ортосунан бөлүнөт. Nazır altında da 2 metre yer var. Артында дагы 2 метр жер бар. Анда жүрүңүз көрөлү. Бул жагы да мына кошунанын үйүнүн аркасындагы чек ара менен. Проект боюнча кандай бул фундамент? Негизи алган адам фундамент куям деп убара болбойт экен. O ara olmuyor. Bunga işenişti garanti. Фундаменти эч бир жери жарылбаптыр, жакшы экен. Мындай отуруп уже таптаяр экен да. Астанасы кайер болот? Astanası Münir bulat astana. Мунер болобу? Мына жер, Ушул жерден тепкич чыгат. O yerde kılsayan bulat. Бул жерде да кылса болот. Алган адамдын өзүнүн каалоосу. Анда ушул жерден секин чыгалычы, көрөлүчү. Ayağından koyalım dese buluyor. Algan adam. Эгерде ушул жерден сиздердин планыңыздар боюнча ушул жерден тепкич көтөрүлүп чыкса, мына жер коридор болобу, эмне болот? Müniyaktan koridor. Мына жер коридор болот, Müniyaktan. Ушул жер коридор болот экен. Müniyakta gire turgan neşi olur. Анан о наркы авальный болгон ал Oşo зал болот экен, мейманкана. Караңыздар. Фундаменттин узун туурасы 14 10 деди. Бул жагы 14 чыкса керек, ал эми батыш тарабы 10 метр чыгат экен. Аны да эске алып коюңуздар. Мына жерде залы бар экен, караңыздар. Узуну менимче бир 6 метр, ал эми туурасы 3,5-4 метр чыгат экен. Конокторго жетет. Анын жанында мына бул бурчта дагы бир бөлмө турат. Менимче бул бөлмө жатак бөлмө болсо керек. Ал эми мына фундаменти менен даптаяр экен. Астында стяжка кылып коюптур. Бул жер подвал да болот экен. Менимче бул жер холл болсо керек, же болбосо кухня болот. Менимче холл болот деп ойлоп жатам. Анын жанында мына экиге бөлүнгөн санузелдин орындуктары бар экен. Бирөөсүнө душ, ванна. Ал эми о наркы чекеге буюрса сиздер ажаткана кылып алсаңыздар болот. Жуман ака, бул 2 этажга расчет алынып куюлганбы фундамент? Расчет алып коюлган. 2 этаж болот деген да? Чертежи болсо керек. Чертежи бар. Абдан жакшы. Анда бул жер участкасынын фундаменти менен баасын сиздерге жарыялап коелу. Мага $10,000 деп айтасың деди. Анан кеми болобу, болбойбу ал жагын эми өздөрү сүйлөшөт, Ким алса дагы $10,000 экен. Баалашып сүйлөшүп көрүңүздөр. Балким окончательный баасы болушу мүмкүн, же болбосо скидкасы болушу мүмкүн. Ал эми анын российский номери бар. WhatsApp аркылуу чыксаңыздар да болот. Прямой звонок кылсаңыздар да болот. Россияда болсоңуздар, прямой ошол жактан акчасын берип, өзүңүздөр ошол жактан сүйлөшүп алсаңыздар болот. Жердин документи кызыл китеп экен, даяр дейт. Документинен эч кыжалат болбосоңуздар болот. Фундаменттин узун туурасы 14 10, падушкасы 60 сантиметр, падушкадан сырткары 1 метр көтөрүлгөн, 2 кабатка ылайыкташтырылган фундамент куюлуптур. Кыялбек деген бала Россияда, баасы $10,000. Плюс 7 926 704 03 06 деген телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Жуман ака, сизге ыраазычылык билдирем ака. Сиздей кошуналар дагы бир жолу айтат элем. Бардык адамдарга насип кылсын, ден соолукта болуңуз. Ким ушул жерди фундаменти менен сатып алып, ушул жерге үй салса, тойлор болсун, жакшылыктар болсун. Анан ким алган болсо, ушу кошунаңыздар Жуман ака менен тез кабарчы мени тойго чакырып коюуну унутуп калбаңыздар. Чакырышат, обязательно чакырышат. Чакырсын, Чакырсын. Тойго келип ушул жерде жакшылыктарга күбө бололу. Анда тез кабарды издеп жаткан болсоңуздар 0558 86 00 11 номерлерине чалсаңыздар болот. Биз сиздер үчүн кызмат кылабыз. Эгерде бизди издеп жаткан болсоңуздар, анда биз айткан 0558 86 00 11 номерлерине тез эле чалыңыздар. Биз эми сиздер менен чогуу кайталы Ошко барышыбыз керек. Эгерде Тез кабар каналын сиздер такай үзбөй ар бир сериясын көрүп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Бизди колдоп туруңуздар. Биз сиздер үчүн буюрса көп кызматтарды кылабыз. Биздин ар бир видеону көргөн учурда класс басууну, комментарий жазууну жана WhatsApp аркылуу жакындарга поделиться кылып коюуну, сунуштап коюуну эч качан унутпаңыздар.
Мен сиздерге дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Ушул эле жерден биз Ак Өргөдөн чыктык. Ушул централдык Шерматов Абдикарим ажы көчөсүнөн чыкканда оң жакка бурулсаңыздар, Кара Сууга базарга кирип барасыздар. Ал эми сол жакка бурулсаңыздар, Ошко барасыздар. Биз анда солго бурулалы, Ошко жетип баралы. Көрүшкөнчө.